Арабызда арышы кенен, максаты бийик, коомго пайда келтирген, талбай кызмат өтөгөн замандаштарыбыз арбын. Сиздерге четинен тааныштырып, алардын дүйнөсүнө саякат жасоого белсендик. Назарыңыздарда Ой Медиа каналынын Менин дүйнөм рубрикасы. Бүгүнкү окурман эртеңки лидер. Ушундай ураан таштаган, коомдо китеп окууга баштаган чет тилдеги китептер дүкөнүнүн ээси Айдай Максатбекова рубриканын алгачкы каарманы. Айдай, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгачкы коногубузду бергениңизге эң оолу сизге ыраазычылык билдирели. Анан маектешибизге өтсөк. Китеп дүйнөсүндө сиз сатуучусузбу же көбүрөөк окурмансызбы? Негизи мен китеп дүйнөсүнө өзүм окурман болуп келгем. Окурман бойдон эле калдым деп ойлойм. Анан ошо китепке болгон сүйүүнүн артынан, китепке болгон кызыгуунун артынан ошо хоббимди жумушка айлантып, анан биринчиден албетте мен окурманмын, анан экинчи иретте китеп сатуучумун. Колго тиген эле китепти барактай бербей, китепти да тандай билишибиз керек экен. Китепти окуу табитин адам кантип өстүрүш керек? Негизи ар бир окурман, мага ар кандай бияка окурмандар келет, анан ошо мен байкайм да ар кимдин өзүнүн жакшы көргөн жазуучусу бар. Мисалы, кээ бирлер мен детективтерди гана жакшы көрөм, мындай романдарды окуй албайм, уйкум келет, уктап калам дешет. Кээ бирлер болсо мындай ужастарды жакшы көрүшөт, кээ бирлер болсо мен ужас окуй албайм дейт да. Анан мен ойлойм, кандайдыр бир табит пайда болуш үчүн ар кандай жанрларды, ар кандай авторлорду окуп көрүш керек биринчиден. Канчалык көп китеп окуп баштаган сайын, ошончолук кандайдыр бир табиттин пайда боло баштайт. Китептин жанрына дагы, китептин авторуна дагы, авторлорго дагы, ошол эле классикалык авторлордон бул авторлорду жакшы көрөм, современный прозадан буларды жакшы көрөм деп, эң негизги нерсе бул окуп эле баштай бериш керек. Табит болуш үчүн, анан андан кийин кандайдыр бир табит калыптанып калат да окурманда. Кардаларыңыз келгенде кайсы китептерди сунуштайсыз? Кайсы авторлордун эмгектерин окууга кеңеш бересиз? Негизи кардарлар келгенде өздөрүнүн бир кандайдыр бир запросу болот. Мен ошо тилинин, англис тилин билген деңгээлине жараша же болбосо жанрына жараша, анан мисалы классикалык китептерди окугум келет десе, романдар болсо ошо Джейн Остиндин аябай китептерин көбүнчөсүндө сунуштайм. Мисалы, Mansfield Park деген бул ошо билимдин важности боюнча да, важность образования ушул китепте чагылдырган. Башка дагы көп китептер бар. Little Prince бул мындай классикалык китеп болгондон кийин кээ бирлер окуган болсо деле ушул китепке кайра-кайра келе беришет. Анан мисалы мындай да сонун китеп бар. Мен ушул китепти аябай көп сунуштайм. World's Greatest Short Stories деген. Бул жерде ошо бир китепте ар кайсы авторлордун чыгармалары бар да. Эдгар Аллан Понун чыгармалары бар, детективный жанрды жакшы көргөндөр үчүн Диккенстин китептери, Достоевскийдин ар кандай чыгармалары бар. Анан мисалы кээ бир кардарлар бар, мен билбейм кандай жанр мага жагат, окуп эми баштап атам дегендер болсо, ушундай китептерди сунуштайм. Бир китепте ар кайсы авторлордун китептери болот. Анан кээ бирлер современный литератураны жакшы көрсөт, ошол эле Халед Хосейндин китептери аябай мындай терең жазылган да, Афганистандагы жашоону чагылдырган ушул китептерди. О Генринин китептерин мен аябай өзүм жакшы көрөм. О Генрин ушуну да көп сунуштай берем. О Генринин чыгармалары мындай кыска жазылган рассказдар, күлкүлүү жазган, мындай сатира сыяктуу да, анан аябай жакшы смысл менен болот да мунун көп чыгармалары. Анан көбүрөөк жаш окурмандар, ошо Young Adult деген азыр бир жаңы жанр пайда болду да, ошондой дагы мындай блогам бар. Алар азыр TikTokто BookTok деген хэштег менен аябай китептер популярдуулукка жетип жатат, авторлор дагы. Анан мисалы мындай сонун китептер бар, Book Lovers деген китеп, Колин Гувер деген ушундай бир автор, жаш жазуучу. Бул жазуучунун китептери ошо TikTokко
TikToктон популярдуу болуп, TikToктогу китеп блогерлер бунун китептери менен ошо видеолорду тартып, киргизип атып, аябай популярдыкка жеткирип, анан азыр Колин Гувердин китептери, ошо Гарри Поттердин китептерин дагы басып өткөнү калды да. Анткени абдан спрос көп. Анан биздин окурмандар дагы ошо көбүнчөсү TikTokто отургандар бизде дагы көп да. Ошо TikToктон ошо китептерди көрүшүп, анан издеп келишет да. Бул биринчи китеп, бул экинчи китеп, бул жазуучунун азыр аябай көп китеби бар. 20дан ашуун китеп жазды. Бат-баттан жазып атат. Анткени популярдуулуктун туу чокусунда турат. Кайсы китепти жазбасын, ошо китеби аябай популярдуу болуп, кайра-кайра сатылып атат да. Анан ошо эми өздөрүнүн мотивациялык китептер дагы бизде аябай жакшы, көп окурмандар мотивациялык китептерди окуганды жакшы көрүшөт. Анткени ошо жана айткандай эле, ошо көбүнчөсү бир китепти окусам чоң бир ийгиликке жетишип кетем деп ишенгендер дагы көп. Мотивациялык китептерди дагы кандайдыр бир фильтрация менен окуш керек деп мен ойлойм да. Жакшы тандап, карап, кимдин китеби, эмне жөнүндө мага ушул чынында эле жардам береби же керекпи деп. Эгерде бизде дүкөнүңүздө ошол мотивациялык шыктандыруучу китептер көбүрөөк өтөт окшойт. Шыктандыруучу китептер көбүрөөк өтөт. Анан ошо биз бир конференцияга барганда айткан, жакыр өлкөлөрдө мотивациялык китептер, шык берүүчү китептер абдан популярдуу болот экен, өнүккөн өлкөлөргө караганда. Анан биз дагы ошо өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн катарына киребиз. Анан ошондуктан бизде дагы ошо мотивациялык китептер аябай популярдуу. Мисалы биз ошо менин китеп окурманым бар, ал келип ар дайым келип эле ушу мотивациялык китептерди издей берчү да. Анан бир келгенде 3-4төн бир мотивациялык китепти алып кетет. Анан бир кээ китептерди мындай окшош эле алып алат да, окшош эле китептердичи. Анан мен бир күнү да айттым, бул китептер бири-бирине эле окшош болуп атат сизге. Анткени мен ошо китеп сатуучудан мурун өзүм окурманмын да. Анан жөн эле бирөөгө бир китепти сатуу менин максатым эмес. Ошо жакшы китепти алып, анан кайра дагы мага ыраазы болуп келсе деп ойлойм да. Анан ошондо айтып калдым. Окшош эле китептерди алып атат окшойсуз, окудуңузбу, сизге кандай кабыл алып атасыз десем, болбой, жок мага аябай жагып атат деп, анан дагы алып, анан 10дон ашык китеп алып окуду окшойт. Андан кийин бир күнү келип, мага жаккан жок, баары эле окшош экен деп айтып атпайбы. Анан ушу мен сизге айтпадым беле десем, мен дагы ошол ойго жетиш үчүн бир өзүм окуп, ошого ынанып, түшүнүп, анан жетишим керек болчу окшойт. Мотивациялык китептерди көргүм келбей калды. Эми мен художественная литература окуйм деп, анан мындай китептер, анан английский аябай жакшы да, анан классикалык китептерге азыр өтүп кетти да. Социалдык медиада баракчаңызда учур талабы дейбизби же башкача сыпаттайбызбы айтор, ийгиликтин сырын ачуу курстарына мындай терс пикирлериңизди байма-бай окуп калабыз да. Ал менин мындай триггер поинтум. Азыр аябай көп мындай ар бир эле кичине катталуучусу бар адам, 3000 катталуучусу болсо эле өздөрүн кандайдыр бир инфлюенсер сезип, анан мен азыр баарыңарды мотивация кылам, мен силерди туура жашоону үйрөтөм, акча тапканды үйрөтөм деп ушундай аябай курстар аябай көбөйүп кетти да. Анан буга мен албетте терс көз караштамын. Анткени ошол курсту мотивация кылуу бул жаман нерсе эмес да негизичи. Бирок мотивация бул 2 күндүк, анан 3 күндүк. Мотивация мындай бир жакшы сөз бар го, ийгиликке мотивация эмес, дисциплина алып келет деп коет да. Анан ошол эле булар ошо курсту сатып аткандар көбүнчөсү элдерди алдап атат да. Анткени мисалы ошо мен жакында эле бир курсту көрдүм. 1 айдын ичинде сизди 200 000 сом ай сайын тапканга үйрөтөм депчи. Ошо курстун аталышы 200 000 сом алып үйрөтөм деген аталышты, ошондой аталыш койгондон кийин чындыгында ошо адам барып анын курсун сатып алгандан кийин ошону үйрөтүш керек да. Бирок көбүнчөсү албетте андай жетишкендикке жетпейт. Анан жетпей калгандан кийин сиз өзүңүз туура эмес өзүңүздү иштедиңиз, туура эмес бизнес план кылдыңыз деп коюшат да. Күнөөнү бул мындай кандай десем, оодарып коюшат. Ошондой өзүңөр күнөөлүүсүңөр, силер туура эмес ойлоносуңар, силер мышлениеңарды өзгөртө алган жоксуңар деп кайра адамдын өзүн күнөөлөп, анан ошондой бир алдамчылык жол менен акча таап атышат да. Ошондуктан мен көп эле терс пикирлерди айтам.
Анан ошо бизнес коучтар дагы аябай көбөйдү. Анан мен таң калганым ошо бизнес коучтардын бирөөсүндө өзүнүн бизнеси жок да. Анткени бизнес деген бул практика менен келчү нерсе экен да. Меникинде малый бизнес болсо дагы өзүм практикадан көрүп калдым. Мисалы, кээ бир бизнес коучтар мен сизге бизнес планды жазып, анан ошону ийгиликтүү бизнес, чоң бизнеске айлантканга жардам берем дейт. Бирок өздөрүнүн бизнеси жок артында, эч кандай проекттери жок, эч нерсе ийгиликке деле жетишкен эмес, жөн гана ошо курс менен акча табышат да. Анан мисалы ошол эле китеп дүкөндө деле мен азыр отуруп баарын жазып чыксам, бирөөгө мындан китеп аласың, мынча сомго сатасың деп үйрөткөндө дагы ал адам ошондой ийгиликке жетишпей калышы мүмкүн да. Иштеп кете албай калышы мүмкүн. Анткени ар бир адамдын өзүнүн жолу бар. Мисалы мен иштеп жатканда бир жерден туура жерден балким бир туура адамды жолугуп калгандырмын, же болбосо бир шарты келип калган. Шарты келип калган. Бир жерден балким мен өзүмдүн кандайдыр бир характерим менен, же болбосо өзүм дагы ошол нерсеге мындай влияние болуп калгандыр да. Анан ошондуктан мындай үйрөнсө дагы абдан ошол киши ким экенин билип, жакшы тактап, бул чын эле бир нерсе жасаганбы, мунун артында бир нерсе барбы, үйрөнө аламбы деп туруп, анан ошо курстарга барса дагы туура тандоо керек дейм да, ошо спикерлерди же коучтарды, бизнес мотиваторлорду. Азыр ал мотиваторлордон дагы эң ошо коркунучтуу нерсе мурун биз көз ачык деп койчубуз андай кишилердичи. Анан ошо азыр ошол эле көз ачыктар өздөрүн бир башкача аталышканда нумеролог, таролог, радолог. Анан дагы багада бир угуп аябай күлкүм да келди, жизнеолог деген да чыгыптыр. Жизнеолог сизге туура жашоону үйрөтөм, туура кандайдыр бир чечимдерди кабыл алганды үйрөтөм дейт. Анан же болбосо сиздин дата рожденияңыз боюнча сиздин ким болоруңузду, кайсы жумуш сизге ылайыктуу, кандай жашашыңыз керек, кандай өмүрлүк жолдошту тандашыңыз керек, балдарды кандай чоңойтушуңуз керек деп ошону дата рождения менен мен сизге таап берем деп айтат да. Анан мисалы ошол эле нумерология бул псевдонаучная система деп коет, лженаука да. Анын эч кандай доказательная базасы жок. Анан албетте доказательная база жок болгондон кийин ал нерсеге аябай мындай скептично көз караш керек да. Азыр дагы бир жаңы чыгыптыр, дизайн человека деп да чыгып атат. Мен караштырсам, ал дагы лженаука экен, псевдонаучная система, анын эч кандай доказательная базасы жок экен, бирок бул абдан модный кандай бир тоже бир агым болуп келип, анан азыр баары мен ошо дизайн человека боюнча специалистмин деп кандай кылып бири-биринин неметет мен жакшы түшүнгөн жокмун, бирок ушундай аябай агымдар, топтор көбөйүп кетти да. Баары эле бири-биринен успешный успех деп коет го, баары бири-биринен ийгиликтүү, баары бири-биринен мындай кандай десем, баары жашоону жакшы билет. Анан чындыгында отуруп иштеген киши аз, бирок ошо сүйлөп эле курс саткандар аябай көп болуп кетти да. Жакында ошо казакстандык бир блогердикин көрдүм, мындай кызыл жипкен, анан ошо колуна байлап анан сатат экен. Ал нитканын күчү бар. Ошол ниткага мен сизге көп кандайдыр өзүмдүн позитивный энергиямды жөнөттүм, анан денежный энергиямды жөнөттүм. Ошону сатып алсаңыз, сиз дагы сиңирдим, анан ошону сиз тагынып жүрсөңүз, сиз да ошондой болосуз дейт. Анан эң таң калыштуусу чын эле адамдар ушуга ишенет да. Ишенип сатып алып, ошону тагынып жүрүшөт. Анан Казакстанга ошо алыс барбай эле болду. Биздин Кыргызстанда дагы мындай роза гүлдөрдү, пластмассовый розы, ошону мынтип тегеретип коюшуп, анан ага дагы бир энергиясын жиберишип, кайра бири-бирин баары ошого энергиясын жиберип, анан кайра розалар менен алмашып, анан энергия менен алмашып үйлөрүнө кетишет экен да. Бул менин оюмча абдан караңгылык нерсе да, абдан билимсиздик, караңгылык адамдарды ушундай нерсеге алып келип атат биздечи. Анткени биз албетте баарыбыз эле сыйкырдуу күчкө ишенебиз. Мен дагы мисалы позитивное мышление дегенге ишенем да. Адам жакшы өзүн алып жүрүш керек, жакшы ойлорду ойлонуш керек, жакшы нерсеге ишениш керек деген, бирок бул дагы ошо жана мен айткандай бир радикалдашып кетип атат да. Көп кайра ошондой нерсе адамды депрессияга алып келет. Мисалы аффирмация деген нерсе бар. Күндө эртең менен туруп, күзгүнүн астына туруп, мен кыйынмын, мен баарынан сулуумун, мен баарын жасайм, мен колуман келет деп күндү күзгүнүн астында туруп айтыш керек экен да. Анан
адам эч нерсе кылбай эле кечке ошентип айтып берсе, бул кайра депрессияга алып келет го деп ойлойм да. Анткени албетте мен ооба жакшымын, баары колуман келет деп айтыш керек, бирок ошону жазаш керек да. Антип айткандан мурун анан ошондой ар кандай техникалар жөн гана адамдын убактын дагы алат, энергиясын дагы алат, анан эч кандай эффективдүүлүгү жок деп ойлойм. Адамдар критикалык ой жүгүрткөндү үйрөнүш керек да. Мисалы ошол эле мен дагы Инстаграмга кирдим, анан бирөөнүн баракчасын көрдүм, мага реклама болуп чыкты. Мен сизге айына мынча сом тапканды үйрөтөм деди. Ошол жерде айткан сөзүнө эле ишенип, же болбосо мен сизге 20 күндүн ичинде сиз менден башкача киши болуп чыгасыз, мен сизге үйрөтөм дегенде, ошол жерден өзүңдүн критикалык ой жүгүртүүңдү иштетип, бул ким эмнени үйрөткөндөт мага, бул эмне деген направление, бул эмне деген движение болуп атат. Ошол эле наука сюцай, ошо дизайн человека, анын бир кандайдыр бир научная базасы барбы, доказательная базасы барбы деп адам факт чекинг кылганды үйрөнүш керек. Кыздар турмушка чыгып атканда ошо максаты кыздар эле эмес, мисалы эки адам үйлөнүп атканда максаты кандайдыр бир потребительский болбой, көбүнчөсү потребительский дегенсипчи, мисалы мен ушу азыр турмушка чыксам, мен акча тапканга кереги жок болуп калат, мени бирөө багат, мындай кылбай эле койсом болот, мен үйдө отура берсем болот дегендей бир кандайдыр бир ответственностьти өзүнүн башка ошо жолдошуна, турмушка чыгып аткан кишиге жүктөп коет да. Бул мени багыш керек, бул мага кийим алып бериш керек, мени мындай кылыш керек, мага бир обязанныйдай көрөт депчи. Ошондой потребительский көз караш менен эмес, мисалы кандайдыр бир мен турмушка чыккым келип атат, ошон үчүн үй бүлөлүү болгум келет, балалуу болгум келет, мен жанымда жакшы бир адамды көргүм келет деген бир башкача көз караш менен турмушка чыкса, балким үй бүлөлөр мындай бактылуураак болмок да. Анткени потребительское отношение менин оюмча бул аябай туура эмес нерсе да. Китеп дүйнөсүндөгү адам катары бул нерселерге сизди китеп багыттаган деп билем да. Бирок сизди ким китеп окууга багыттады? Ата-энем. Бул негизи эле бардык нерсе үй бүлөдөн башталат да. Кичинекей кезиңде ата-энеңдин эмне кылганын көрсөң, бала дагы чоңойгондо ошол нерсеге келет да. Мисалы азыр суроолор келет да, мисалы мен кантип баламды китеп окутам депчи. Биринчи суроо, сиз өзүңүз китеп окуйсузбу деген суроо болуш керек да. Анткени мисалы мен кээ бир мындай үй бүлөлөрдөн көргөм да, мамасы келип баланы телефонун кармап отурганын көрүп, сен ушу китеп окубайсың, китеп окуган бул аябай жакшы деп өзү окуйт, бирок мындай айтат да, китеп окушуң керек, сен окубайсың, кечке эле телефон кармап отурасың, кел мага телефонуңду алайын, эми оку деп ошо баланы кыйнап, колуна китеп карматып, анан өзү барып, анан телефон карап отурат да. Анан бул жерден ошол бала ошо китеп окууну жакшы нерсе көрбөй, кандайдыр бир наказание катары көрүп калат да. Мен ошо китеп окууну бир мындай терс кабыл алып, жини келип, кыйноо менен окуганда эч качан окубайт да. Мисалы ошо китеп окууну күндө биз кечинде жатаарда баарыбыз эле тишибизди жуйбуз да. Бул норма. Ошондой нерсеге алып келсек, кечинде ата-эне өзү отуруп алып китеп окуганын көрсө, бала дагы албетте чоңойгондо ушу китеп окуу туура экен деп китеп окуп баштайт. Атасы жумуштан келип кечке телевизор карап жатса, бала дагы чоңойгондо жумуштан келгенде телевизор көргөн бала болот да. Бул нерсе албетте тарбиядан, анан ата-энеден башталат. Мен кичинекей кезден ушу ата-энеме аябай ыраазымын. Башынан эле бизди сабак окугула дей берчи. Анан мисалы биздин үйдө мындай бага сиңдим экөөбүзгө эч кандай бир жүк жок болчу да. Сен барып үйдү жыйна, идишчи, учур, тамак жаза дечи эмес. Сабактан келчибиз, мамам тамак ичкиле, сабагыңарды окууга дечи. Башка силерде жумуш жок. Азыр силердин возрастыңарда силердин бир гана максатыңар болуш керек, бул жакшы окуу жана сабак окуу дечи. Анан ушундай бир нерсени бизге дагы үйрөткөн. Мисалы сабактан келгенде мектептен кандайдыр бир тапшырмаларды берет да. Анан мен тапшырмаларды жазагандан кийин дневниктин четине мындай галочка коюп койчумун да, бул сабагымды кылдым, бул сабагымды кылдым деп. Жана
мамам всегда айтчу, ошо галочкадан сырткары өзүңдү өзүң окутушуң керек депчи. Сабакты бүткөндөн кийин мен бүттү деп галочка үчүн жаап коюп, анан эртеси күнү барып 5 алып келбей, өзүң дагы изденип, китеп окуп, мамалда художественный литератураны көп окучубуз да мектепте окуп жүргөндөчү. Ошентип, ошондой нерселерди айта берип, анан мээге сиңип калат окшойт балага. Өзүң үчүн окугула деп дагы абдан үйрөтчү. Мен мектепте окуп жүргөн кезде жана DVD'лер чыга баштаганда, анан анда баары эле сатып алып эмес, мындай арендага алып окуп же бир жерден барып көрүп келчүбүз да. Анан бир күнү ошо бир классташым айтып калды, мага атам жакшы окусаң, чейректен жакшы бааларды алсаң, DVD сатып берем деп айтты депчи. Ушундай мотивация мага берди, мен жакшы окушум керек, ошо DVD алгым келатат деп. Анан мен дагы ошого аябай кызыгып, анан үйгө келип ошо атам айттым да, бизге дагы мен чейректен бардык жакшы окуйын, 5 алып окуйын, анан сизди мага DVD алып бербейсизби? Суудалаштыңыз деп атам айтсам, атам күлдү да, сага DVD алып бербесе деле силер негизи жакшы эле окуйсуңар деп. Анан ошондо мамам жакшы нерсени айтканда, эч качан өзүңөрдү кандайдыр бир материалдык баалуулуктар менен мотивация кылбагыла депчи. Анткени бул мотивация, ошо мен айтып атпаймынбы, 2 күндүк болот, 3 күндүк болот. Ал DVD алып берип бүткөндөн кийин окугуң келбей калат да. Отуруп өзүңөрдүн жашооңор менен мен жакшы окусам, жакшы жашоодо жашайм, жакшы турмушту көрөм, дүйнө жүзүн кыдырам деп ушундай мотивация менен жашагыла деп ошондой эле бизге айтып берип берчи. Анан ошо жакшы бааларды күттүрбөй эле атам барып бизге DVD сатып берген. DVD да болду, бирок ошо эч качан мындай мотивация кылбагыла. Эгерде бир нерсени каалап атсаңар, ал нерсени мага келип мындай соодалашпай эле айтсаңар, мен алып берем. Бирок окуганды өзүңөр үчүн окугула деп ушундай нерсени азыр ойлосом аябай жакшы нерсени бизге мындай сиңдириптир да. Ошондон кийин мисалы азыр деле бир нерсе кылып атканда мен сырттан эч качан мотивация издегенге аракет кылбайм. Анткени сырттагы мотивация 2-3 күндүк эле болот, өзүңдүн ичиңдеги болгон өзүңдүн жашооң жакшы жашоого умтулган мотивация ал мындай түгөнбөйт да. Музыкалдык мектепке 2-класста ошо мамам алып барды. Алып барып, мисалы Японияда мындай бар экен да, ар бир бала бир инструментти ойнош керек экен да. Анткени бул ошо баланын кийинки кандай десем ой жүгүртүүсүнө жардам берет экен, информацияны жакшы кабыл алганга, анан албетте жакшы окуганга. Анан ошол музыкалдык мектепке 2-классында бардык, 7 жыл окудум. Бул мен кандай бир профессионалдуу деле музыкант болгум келген эмес, бирок ошо музыкалдык мектепке мен биринчи жолу барганда мени кабыл албай коюшкан. Анткени слухуң жок экен, анан музыкалдык мектепке алыш үчүн, окуш үчүн албетте слух болуш керек депчи. Анан биз болбой эле өжөрлөнүп кайра 2-чи жолу бардык, окуйм депчи. Анан экинчисинде ошо кичине слухуңа 3 койдук, бирок окуп көр деди да. Анан ошо мен жаңы барганда биздин ошо фортепиано класста 20-га жакын окуучу бар болчубуз да, эсимде. Анан 7 жыл окуйсуң да, анан окууну бүткөндө мен жалгыз эле бүткөм. Бардык окуучулар ар кайсы малда мектепти чыштап кетип калышкан да. Анан ошондон дагы мындай мен ойлойм, бул дагы дисциплина, ошону окуп күндө. Анткени мен башында музыкалдык мектепке барып баштаганда 1-чи, 2-чи, 3-чү класс аябай жиним келип эле окуучумун. Анткени кечке гамма окуш керек болчу, анан ал мындай мага кызыксыз көрүнчү. Мен да элестетчимин да, азыр отуруп Моцарттын произведенияларын ойноп баштагандай эле мага башында ойлой келчү да. Анан кийинчерээк кечке кандай бир скучный гамма ойнойсуң, анан мындай бир кызыктай бир мелодияларды ойноп, анан ушу 3-чү, 4-чү класс болгондо тыштагым келчи. Көбүнчөсү менен окугандар тыштап кетип калышты да. Анан мен да мамама келип тыштап салайынбы, окубай эле коеюнчу, мен музыкант болгондон кийин мага эмне кереги бар деп ушу көп айта берчимин да. Анан мен атам болбой эле кийимибизге рахматыңды айтасың, баштаган нерсени бүтүрүш керек, кичине чыдасаң, анан жакшы үйрөнүп ойноп баштагандан кийин өзүң эле жакшы болот турмушуңа деп айта берип, анан ошо окууну бүттүм. 7-чи классты бүткөндө азыр албетте ата-энеме аябай эле рахмат айтам. Анткени мен профессиональный музыкант болбосом дагы бул көп эле жерден мага мындай жардамы тиет да. Бир жерден барып ойноп берсең, баары карашып, аябай кызыгышып,
өзүңө деле отуруп кээ бирде азыр мен ушу жанымда жумушум жанында музыкалдык мектеп бар экен, частная школа, ошол жерге кээ бирде студияны 1-2 саатка арендага алып, анан отуруп ойноп эс алып калам. Азыр сиз бир иштин учун кармап турасыз, бир ишти баштадыңыз. Ушундай куракта аты негизден кандай кеңештерди угасыз? Азыркы куракта эң негизги нерсе бул албетте ата-эненин сага болгон ишеними, анан колдоосу. Мен мага дагы деле аябай колдойт, аябай ишенет. Анан ошо адам албетте биринчи өзүнө ишениш керек. Анан ошо андан кийин ошо жанындагы адамдар ар дайым колдосо, ишенсе. Мисалы, жаңы китептер келгенде аябай көп китеп келет да, анан мамам жумуштан чыгып келип, мен менен кошо жардам берип, сиңдим да жардам берип, китептерди бөлүштүрүп, айдай каяка коелу, эмне кылалы деп аябай жардам берет. Ушул колдоо аябай абдан чоң нерсе да. Ата-эненин колдогону анткени кээ бирде кээ бир үй-бүлөлөрдө болот го. Аны эмне кыласың, аны сенин колуңан келбейт, аны эч ким жазабаса, ал болбой калат деп ушинтип айта берсе, бул дагы аябай терс таасирин тийгизет да. Мен жаңы ошо китеп сатып баштаганда англисче китептерди ошо Кыргызстанга мындай англисче китеп саткан биринчи дүкөн болуп мен ачтым да. Ошондо дагы мамам мени колдоп эле иштейсиң, сатасың, иштей бер, биз эмне керек болсо жардам беребиз деп ошо колдоп келди. Азыр дагы деле колдойт, мен аябай ыраазымын. Ушул ишмердигиңиз аркылуу чет өлкөлөрдү кыдырып жүрөсүз. Эмне иш-чаралар? Биринчи жолу Дубайдагы атайын китеп сатуучулар үчүн Sharjah Booksellers Conference деген конференция болгон. Ал дүйнөлүк конференция, дүйнөлүк деңгээлдеги конференцияга ар кайсы өлкөдөгү китеп сатуучулар келип катышат да. Ошо биринчи мурда былтыр баргам. Ал жерге 200дөн ашук китеп сатуучу келген. Мен китеп сатып иштеп баштагандан кийин мен андай конференциялардын бар болгонун да чынында билчү эмесмин. Ушу китеп сатуучулар үчүн атайын бир кандайдыр бир конференциялар, семинарлар, курстар дагы бар, негизи окутуучу. Ошондойлор бар экенин андай билбей эле иштеп баштагам да. Анан бара-бара башка өлкөдөгү китеп сатуучулар менен иштеп баштап, алар менен таанышып, анан ошондон бирөө мага айтып калды, ушундай конференция болот, ошого өзүңдүн күчүңдү сынап, тапшырып көр деди да. Документтериңди берип көр, балким сени чакырып калышат деп. Ошондо былтыр май айында ошол жерге тапшырып көрдүм, анан ошо кабыл алышты. Ошентип биринчи конференцияма барып келгем. Аябай мага мындай мен аякта биринчи Азиядан келген биринчи китеп сатуучу болуп турмун. Анан мен жаңы отельге келгенде ошо биздин группабыз бар болчу. Ошо группага баары көбүнчөсү бири-бирин тааныгандар, бири-бири менен иштешип жүргөндөр да. Анан группага баары өздөрүнүн сүрөттөрүн киргизишип, биз келдик, мына отельдебиз деп киргизип башташты да. Анан мени эч ким тааныбайт ал жактан. Эми 1-2 кишини таанычмын, башка эч кимди таанычы эмесмин. Анан мен дагы өзүмдүн сүрөтүмдү киргизип, мен дагы келдим Кыргызстандан десем, баары эле Кыргызстан деп мындай суроо таң калган ушундай смайлдарды жиберип башташты да. Анан ошо бир Канададан келген басма үйүнүн жетекчиси келген. Анан ошол мага жазып калды. Биринчи этажга түшпөйсүзбү, биз биякта ошо обед кылып атабыз, сиз менен да таанышалы депчи. Көп суроолор болду. Аябай кантип Кыргызстанда ушундай англисче китеп сатабы, биз мына 20-25 жылдан бери мындай конференцияларга келип жүрөбүз, силерден эч качан мындай үнүңөрдө угулчу эмес депчи. Ошентип биринчи жолу конференцияма бардым, аябай мага пайдалуу болду. Анан экинчи жолу Франкфуртта Frankfurt Buchmesse деген уюмдун организациясы менен Frankfurtский Book Fair бар да. Ошо ал дүйнө жүзүндөгү эң чоң book fairler болуп саналат. 2 миллиондон ашык турист келет ал жакачы. Көп жыл болду, 20 жылдан ашык ошо иштеп жүрүшөт да. Анан ошол жерге дагы бир программа ачылды. Ал программа ал дагы ошо китеп сатуучулар үчүн программа болчу. Ал жерге дагы конкурс менен өтүш керек болчу да. Анан мен так немесин билбейм, бирок ошо 10 миңден ашык киши тапшырганын билем. Ошонун ичинен 15 киши тандашкан. 15 киши тандап, анан ошо мен дагы ошо бактылуу 15 кишилердин ичине кирип калдым. Ал жака чакырып, күзүндө Германияга, Франкфуртка барып келдим. Ал жердин мындай абдан башка дүйнөнү көрүп келдим десем болот. Анткени дүйнө жүзүндө канча басма үй бар болсо, ошончо басма үй баардыгы ошо жака келди.
Анан ал жактан мындай деле элестетип көрсөңүздөр 6 чоң мындай имарат болду. Ар бир имараттын футбольное поле менен площади да аябай чоң. Анан ар бир имарат 3 этаждан. Баарын карап, баары менен таанышып чыгыш бул мүмкүн эмес болчу. Өзүң планыңды түзүп, бул мисалы басма үй менен кызыгам, ушунун китептерин алгым келет деп план менен жүрүш керек болчу да. Ошентип, анан биз өзүбүздүн программабыз менен жүрдүк. Китеп дүкөндөрдү бизди кыдыртты. Германиянын басма үйлөрү кандай иштейт, ал жерден кантип китеп алсаңар болот деп ошондой 5 күндүк бизде семинарлар, конференциялар болду. Анан ошол жерде бир панель болгон. Анан ошо 15 китеп сатуучунун ичинен кайра 3 кишини тандашып панелдик талкуу кылып, анан ошо мени панелдик талкууга чакырышканда, анткени мен Азиядан биринчи киши болуп барып аткандыктан мага кызыгыштуу болуш керек. Ошо панелдик талкуунун дагы темасы ар бирибиз өзүбүздүн өлкөбүз жөнүндө, биз кантип китеп сатабыз, кандай китептер бизде сатылат, ошондой темадагы панелдик талкуу болгон. Анан ал жерде панелдик талкууда мен болдум, анан Грециядан келген биз кыз болду. Анан ошо Южная Америкадан, Аргентинадан, Бразилиядан келген бир бала келди да. Ошентип, үчөөбүз аябай кызыктуу панелдик талкуу болду. Мындай көбүнчө суроолорду да мага аябай көп суроо берип атышты. Кыргызстанда кайсы тилде сүйлөйсүңөр, анан канча киши англис тилинде сүйлөйт, анан кандай сатасыз, канча сомго китептерди сатасыз деп аябай кызыккан кишилер көп болду. Анан андан кийинки конференциям, ошо 3-чү конференциям күзүндө кайра бардым. Ошо Германиядан кийин 3 күндөн кийин да кайра Дубайга бардым. Дубайда дагы эле конференция болгон. Ал китеп сатуучулар үчүн эмес, басма үйлөр үчүн конференция болгон. Мен мисалы китеп азыр саткандан сырткары дагы ошо акыры басма үй болуп дагы жакшы китептерди басып чыгарсам деген максаттарым бар да. Анан ал конференцияга дагы ошо мен тапшыргам, ал жакка да кабыл алышып, ал жерге 900дөн ашык басма үй келди дүйнө жүзүнөн. Ал дагы мага абдан пайдалуу болду. Ар бир эле ошо сыртка чыгып келип, башка элдер менен сүйлөшүп, таанышуу абдан негизи кызыктуу, анан да аябай опыт аласың да. Анан ал жерге мен 3-чү конференциям болуп аткандан кийин көбүнчөсү ошо бир эле кишилер ушундай жерлерде жүрүшүп экен да. Көбүнчө эле бир эле басма үйлөр таанышып калат экенсиң. Анан 3-чү жолу барганда уже көбү менен таанып, билип, мындай кичине опытныраак болуп жүрдүм да. Бир Непалдан келген бир китеп сатуучу бар, анан китеп сатуучу эмес, басма үй бар, анан мындай сатат да китептердичи. Анан ошо биринчи жолу мен конференцияга барганда ошо сүйлөшүп отуруп, анан мен көп суроолорду бере бердим дагычы. Улам жооп берсе улам суроо берем, улам жооп берсе, ал 20 жылдан бери ушинтип конференцияларга барып жүрөт. Мен жаңы келгем, аябай көп нерсени билбейм, түшүнбөйм, кээ бирде тегеремде эмне болуп атканын түшүнбөй калам да. Анан кечке сурай бердим, анан айтып атпаймын магачы, сен мындай амбицияң аябай күчтүү экен, анан бирок билесиңби, китеп сатуу, китеп басуу бул көп каражат алып келчү бизнес эмес депчи. Анткени азыр көбүнчөсү электронный китептерди окушат, анан сен ошого өзүң мындай отчет берип атасыңбы дегенсип ушундай мага кайра суроолорду берип баштады да. Анан негизи чындыгында биздин Кыргызстанда англис тилде китеп сатуу кыйын эле мага. Анткени баардыгы эле билбейт англисче. Мен статистика боюнча 60 000 киши эле англисче жакшы сүйлөйт экен, таза сүйлөйт экен, калгандары жаңы үйрөнүп аткандар экен да. Бирок балким мен ошо өзүмдүн ишимди жакшы көргөн үчүнбү же менде ошо кандайдыр бир дагы эле чоң мындай бир китепкана ачкым келет да, элдер отуруп китептерди окуп, ошо биздин мисалы жаңы бир китеп чыкканда, мен ал китепти кантип алып келем деген биздин окурмандарда суроо болбош керек да. Бизге жаңы бир жерден басма үйдөн мисалы Кессенджердин китеби чыкты, Leadership, бизде болуш керек бир жумадан кийин ал китеп. Биз ошондой деңгээлге жеткенде, ошондой деңгээлде биздин окурмандар китептин артынан кууп окуп калганда, анан бир коом башкача бир деңгээлге көтөрүлөбү деп ойлойм да. Демек, Максатбекованын кийинки максаты ошондой басма үйү жана чоң китепкана ачуу экен. Чоң китепкана ачып, ошо биздикилер отуруп, ошо өзүмдүн эле китептеримди алып, бекер эле окуп кеткенде болсо, аябай
Анткени мисалы жакшы бир современный библиотеканын болушу бул окурмандарды дагы ошо китеп окууга шыктандырат да. Жакшы условиялар болсо, сонун китептер турса, ошондой дизайнды деле да, мисалы жакшы дизайн жасап койсоң, элдер кызыгып, ушакта барып китеп окуп көрсөмбү деп келишип, анан ошондон бара-бара китеп сүйүп, китепти көбүрөөк окуп башташат. Мен ушуга ишенем да. Анткени кээ бирде биздин деле китепканалар бар, бирок балким аякы эски болгондуктан, жаякта көп выбор жок болгондуктан, же башка тилде китептер жок болгондуктан, балким биз ошон үчүн дагы окурмандар аякка көп барышпайт. Тилегиңизге жетиңиз. Максатынан талбаган Максатбековдун тилектери орундалсын. Бүгүнкү баарлашуубуз үчүн чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Саламат болуңуз. Жакшы арыңыздар.